Кутмандуу күнүңүздөр менен, урматтуу бизнес партнерлор, кандайсыздар? Күнүңүздөр кандай өтүп жатат? Мен болсо 15 каталогду жыйынтыктап, 15 каталогдагы белектер парадын өткөрүүнүн алдында турам. Буюрса 15 каталогу сонун ийгиликтүү жабылды. Бизде жеңүүчүлөр аябай көп болду. 15 каталогду еще жаңылык дил баян жазышып, дил баяндан дагы сонун белектерди утуп алышты. Дил баян жазып атышып, көптөгөн биздин консультанттарга дагы кеңеш берилди, кеңеш айтылды. Баарыңыздарга 16 каталогда ийгилик каалаймын. Анда эмесе белектер парады башталды. Биринчи эле мен алдыңкы 10 күндүктүн активдүү консультанттарына, активдүү лидерлерине лотерея жарыялагам. Ачып карасам эле Кенжегүл, бул Динаранын консультанты Кенжегүл менен Абдымаликова Жаркын Мирзаттын командасынан мына ушул новичоктор сразу эле заказ кетирип төлөшкөн экен. Мен алардын ушунчалык активдүүлүгүн баалап, аларга ботаника сериясындагы мына ушул кремдерди белек берем деп айткам. Мынакей ошол белектери турат. Кенжегүл плюс 20 дегенди сурагам. Мынакей плюс 20. Бул Кенжегүл сиздин белегиңиз. Сизди дагы бир жолу куттуктайбыз. 16 каталогда дагы активдүүлүгүңүздү уланта бериңиз. Ушундай эле каалоо тилектер Абдымаликова Жаркынга арналмакчы. Мынакей бул жакшынакай плюс 30 деген ботаника сериясынын креми сизге арналат. Сизге дагы ийгилик, мындан ары да активдүү болуңуз. Сизге бир гана ийгилик, ак жол. Андан кийин алдыңкы 10 күндүктүн активдүүлөрү деп дагы бир лотерея ойнотулган. Бул лотерея 24-нө чейин төлөнгөн чектерге болчу. Бир канча адамдардын арасынан дагы эле плюс 20 утуп алган Кенжегүл мына ушул Тестидивита 15 мг атырын утуп алган. Кенже, сизди куттуктайбыз. Дагы да активдүүлүгүңүздү уланта бериңиз. Мынакей сиздин белек. Андан кийин бизде эмне жаңылык болду? Андан кийин дил баян жарыяланган. Дил баянда да айтып өтүлгөндөй эле сонун сөздөр жазылган, сонун дил баяндар бар болчу. Мына ошолордун ичинен Бегайым эже биринчи орунду алып, мынакей Каори сериясынын атыры сизге берилет. Бегайым эже, сизди дагы бир жолу куттуктайбыз. Ишиңизде ийгилик боло берсин. Бактылуу өмүр сүрүңүз. Ал эми экинчи орунда мага холодный контакттан келген Өзгөндүн сулуусу Зарина аттуу кызга мынакей жакшынакай лакрим сериясынын шампуню берилет. Бирок жол алыс болуп биз бири-бирибизге белекти берише албай атабыз. Балким мен бул белектин ордуна балким акчалай сыйлык же болбосо кайсы бир окууга жолдомо алып беремин. Ал эми аны Жанаркүл эжеге 3-орун алгандыгы үчүн мынакей водный спрей для разглаживания белья. Бул аябай сонун спрей. Бир күн сиздерге мастер-класс көрсөтүп берем. Мына ушуга окшогон мындай велюровый көйнөктөр үтүктөлбөйт, үтүккө жармашып калат. Ошолорго чачып туруп, колуңуздар менен сылап койсоңуздар, муну менен оңой үтүктөлөт. Бир гана велюрга эмес, трикотажный баардык трикотаж кийимдерге да арналат. Анан муну чачып туруп, кадимки рубашкаларды үтүктөсөңүздөр зыңкыйып калат. Жанаркүл эже, белегиңиз кут болсун. Дил баян жазгандардын баарын куттуктайбыз. Алардын белектери менен тааныштырдым. Эми андан кийин мен баардык командалардын лидерлерине жарыялагам. 2-15, анан 2 актив кылгандарга мына Зима сериясынын крем для лица жана крем для бетке арналган жана колго арналган крем коюп берген болчумун. Мына ушул бир топтому Мирзаттын командасында Фируза аттуу эжеге арналат. Ал эми экинчи турганы Аида. Бул Айзат эженин командасынан жаңы өсүп жаткан директор. Аидага арналмакчы. 2 актив жасап, мына ушул кремдерди алып отурат. Анан 3-чү дагы жеңүүчүбүз бар. Ал Акылай. Документтеги аты Мунара, бирок биз аны Акылай деп чакырабыз. Кечиресиздер, мен бул атты тергешим керек эле, бирок азыр тергей турган моментте эмесмин. Балким кайын журтум көрүп калса капа болбойт деп ойлойм.
Алга зима сериясынын кремдери калбай байланыштуу аны менен сүйлөшүп, мына ушундай спрейди белек кылмай болду. Анан бүгүн эле азыр эле ойнотулду. 31 бири 2 3 төлөнгөн чектерге АЗДЖнин командасына мына ушундай жакшынакай клатч коюп бергем. Мунун жеңүүчүсү Аида болду. Аида азаматсыз. Негизи бул мындай белектер иштеген адамдарга чыгат, ишенген адамдарга чыгат. Бул программаны биз эч кандай жазап кое албайбыз. Болгону приложениени көчүрөбүз, дагы списокто киргизебиз. Муну Ронно программасы өзү тандайт. Буюрса сиздер да лидер болуп, биз басып турган тепкичтерге жетип, андан да бийиктерге көтөрүлүп, ушундай лотереяларды өзүңүздөр ойноткондо дагы көрөсүздөр. Дагы кече күнү мен лотерея ойноткон болчумун. Ал лотереяда мына ушул биринчи этапта Desirable аттуу парфюмерная вода коюлган эле. Муну Айдекеева Эльвира утуп алды Мирзаттын командасынан. Эльвира, сизди дагы куттуктайбыз, ишиңизге ийгилик болсун. Мындан ары дагы көптөгөн белектерди ута бериңиз, белектерди утуп жана ушинтип белек ойноткон күнгө дагы жетиңиз. Бул биринчи этабындагы, биринчи турдагы белек болчу. Ал эми экинчи турунда зима сериясынын набору коюлган. Ал белектин жеңүүчүсү Уметова Алтынай эже. Алтынай эже, сизди куттуктайм. Бир гана ушул жерде Уметова Алтынай эженин белеги жок, себеби ал 8 ноябрда келмей болуп калды. Бирок мен 8 ноябрды күтпөстөн бул белектер парадын өткөрүп, анан белектердин эсине таратайын деген ой менен 8 ноябрга чейин эле баштап алдым. Алтынай эже, сизди куттуктайбыз. Сизге да ишиңизге ийгилик, бактылуу болуңуздар. Баарыңыздарды белек ээсин баарын куттуктаймын, ишиңиздерге ийгилик. Белек утпай калгандарды дагы куттуктаймын. Балким алар именно 16-каталакта жеңишке ээ болушат, же болбосо белектерге ээ болушат деген ойдомун. 16-каталакта да эң сонун белектер коюлду. Андыктан чамдаңыздар, шашылыңыздар. Баарыңыздарды жакшы көрөм. Менин командама кошула бериңиздер, тааныштарыңыздарды чакыра бериңиздер, баарын үйрөтөбүз, мына ушундай белектерди ойнотобуз. Көрүшкөнчө. Дагы бир белегибиз калып кетиптир. Бул белекти Галжигитова Салия, биздин директорубуз, Мирзаттын командасына коюп берген. 31 жана 1, 2, 3 ноябрда төлөнгөн чектерге ойнотулган болчу. Бул боюнча айтылбай калыптыр. Мынакей Ашимова Гүлмира, бул сиздин белегиңизди лидериңиз Мирзаттан алып аласыз. Белегиңиз кут болсун, сизге дагы ийгиликтерди каалайбыз.